Алаң Сомбаш. Процедуралык урматтуу кесиптештер, мындай кылалы. Биз бир жумага калтырган менен могул жерде көтөрүлгөн маселенин эч нерсесин чече албайбыз. Мыйзамдын концепциясы туурабы? Туура. Керекпи? Керек. Бирок ушуну экинчи окууда жактырып кое берели дагы, убакытты турбастан, бирок биз комитет жоопкерчилик алалы. Бул министрлик менен, тышкы иштер министрлик менен чогуу биздин комитет бир парламенттик угуу даярдаш керек. Ошол парламенттик угууга мынол мыйзамды ишке ашыруу жаатында кандай программаларды кабыл алат, буларды ошондо угушубуз керек. Менимче ушул туура болот. Азыр бул мыйзамдын долбоорун экинчи кийинки жумага калтырып коюу менен булар бир тыйын казынага бир тыйын кошо албайт. Бир процедурасын жеңилдете албайт. Анан мен сизге айтып коеюн. Москвада биз жогорку жанакы мамлекеттик думанын депутаттары менен жолугушуп атканда дагы, Матвиенко менен жолукканда дагы айткан. Бишкекте, Ошто биз ушундай борборлорду ачып беребиз дешкен. Өздөрүнүн каражатынан. Бирок кыргыз тарап процедуралык маселелерди кечеңдетип атат деп айтышкан. Азыр Нуржигит мырза айтып аткан маселени биз тарап кармап атат, могул тарап кармап атат. Акчасын да төлөйбүз деди. Борборун да ачып беребиз. Өзүбүздүн адистерди да жиберебиз деди. Бул биринчи маселе. Экинчиси, биз Кыргызстанга 9 мыкты мектеп куруп берели, окутуучуларды дагы ушул жактан жиберели деген келишимибиз бар деди. Тажикстанга 10ду курдук, Кыргызстанга бирөөнү да кура элекпиз деди. Эмнеге? Себеп өзүңөр кечиңдетип атасыңар деген суроону берди. Анан келип алып айта бересиңерби? Маалыматым жок экен, так билбейт экен, мен кийинкиде жооп берейин, анда жооп берейин, мында жооп берейин. 1 жылдан бери айтып атасыңар, кийинкиде жооп берейин. Жооп бере албайсыңар, айланайындар. Мындай айткыла, Кыргызстанда кадр саясаты бүткөн саясат бул. Могу жерде биздин кесиптештер айтып атат, Сахаровда мындай кордук көрсөтөт экен, андай көрсөтөт. Бизде Бишкекте кандай кордук көрсөтсө, дал ошондой кордукту ал жакта да көрсөтүп атат. Бул жерде дагы ошол. Баланчы аптекага бар, түкүнчү аптекага бар деген эле идеологияны жүргүзөт. Мен Айбек мырзадан дагы эртерээк эле айтайын дедим. Четке каккан менен эч нерсе өзгөрбөйт. Концепциясын жактыралы, ушуну ишке ашыруу программасын талап кылалы парламенттик угуу кылып. Биздин комитет аркылуу чыксынчы. Рахмат. Рахмат. Мен сунушумду добушка коюңуз. Мен сунушум Адахан Кесанбаевичтин түшүнбөгөнүндө болду. Мен түшүнбөй атам деп айтканында болду. Анан кайра Адахан Кесанбаевич колдоп коелу дегени мен сиз түшүнбөй калдым. Мындай да, булар түшүнбөйт деп атам да. Ошону түшүнбөйт деп айтып турган кантип колдойсуз онда сиз? Мындай деп атам мен, мындай. Сиз бир сүйлөңүз Адахан Кесанбаевич. Мындай мен бир сүйлөгөнүм, ушун үчүн бир сүйлөгөнүм. Эки сүйлөп атпайсызбы? Мен түшүнбөдүм дегениңизде мен сунуш бердим. Сиз эми азыр колдоп коелу өзүңүз айттыңыз. Урматтуу туура, мен сунушумду добуш коюңуз. Колдоп коелу деп аткан жокмун мен. Азыр айттыңыз го. Концепциясын өткөрүп коелу. Бул 3-чү окууга кирет. Биринчи окуунун режиминде киргизели. Экинчи окууда колдоп коелу деп айтып атпайсызбы туурабы? Ооба. Ошону айттым мен. Бирок режим биринчи окууда. Жок, азыр экинчи окууда каралып. Азыр биз экинчи окуунун режиминде калтырып койсок болот. Калтырсак, мен ошону айтып атам. Калтырып коелу. Магачы мындай жигиттер. Бул мыйзамды ыргытырсак дагы мени жана эч мага тиешеси жок. Мыйзамды кош колдоп себет кылып башыбызга көтөрүп алсак дагы өзгөрбөйт. Өзгөрбөйт эч нерсе. Бирок биз парламент, комитет ушуну парламенттик угууга алып чыкканыбызда гана маселе бираз жана Шайлоо мырза айтып аткан маселе бираз ордунан жылат. Парламенттик угуу болмоюнча булар мыйзамды аткарбайт алтын тамга менен жазсам деле. Ошон үчүн мен буларды түшүнбөйм деп атам. Булардын айтканын мен түшүнбөй атам, биздин айтканыбызды булар түшүнбөй атат деп атам. А концепция туура, колдоо көрсөтүшүбүз керек. Урматтуу. Бирок өткөрө албайт булар, көрсөтө албайт ал жардамды. Рахмат. Шайлоо Карыбекович, добушка коелу. Ошо Айбек Жапаровичтин добушка койгонунан сунуш бул жерде так даана айтылды. Айбек Жапарович аталган мыйзам долбоорун кийинки калтырайлы. Ошол кийинки кароодо тиешелүү министрликтер Нурбек Сатыбекович, Асен Кусеевич тышкы иштер министри даярданып так суроолорго жооп берсеңиздер деген сунуш айтылды. Ошол сунушту урматтуу депутаттар добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Андан кийин экинчиси, урматтуу аппарат, бул жерде аталган миграция боюнча жалпы парламенттик угуу маселесин көтөрүү боюнча бул бир. Экинчиси, буга чейин мен төрага болуп келги чейин кабыл алынган экен мигранттардын ишмердүү токтом, алардын
кошумча штат түзүп берүү боюнча алардын ал жактагы иштерин жеңилдетүү боюнча ошол маселени дагы ошол парламент угуу менен биргеликте ошол жерде талкууласак макулсуздар, урматтуу депутаттар? Мен ошол парламенттик угууну азыр мына тапшырма берип атабыз отделге ошол боюнча ишти жүргүзөлү деп. Макулсуздарбы? Макул, онда рахмат. Улам Эрдебаевич, мен жанагы Адахан Кимсанбаевич айтып калбады, жанагы центрди бияка ачуу боюнча кошумча маалымат берип койсом болобу? Эртең ошол боюнча Россиядан келип атат. Костюк Олег Николаевич деген келип атат. Ошол жерден бул жерден как раз 2 зданияны көрсөтөбүз и оштон да көрсөтөбүз. Буюрса эртең келип атат. Учуп келип атат. Нурдос Сатыбекович, Асен Хусейнович, жакшылап кийинки окууга даярданып келиңиздер. Асен Хусейнович, бул жерде сиз айтып атпайсызбы, анча мынча маалыматты так айта албайм депчи. Эми өзүңүз билесиз. Комитет, жогорку кеңеш, это конституционный орган. Бүт маселе бул жерде баягы ички, баягы материалдан сырткары бул жердеги саясатты сиз ачык эле айтканга милдеттүүсүз. Ошону эске алып койсоңуз. Рахмат.